Janыңызға отырғандан ұяланбай ке. Отырмаймын сіздің жаныңызға. Алып тұрағына тұрайын. Анчалық красавчик емеспін сізге. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Өзү бияка чыкпаса, анда биз өзүбүз маска кийип кирип баралы деп атабыз. Эмнеге маска кийбейбиз деп атат алар? Себеби бул губернатор ушундай журналисттерди жактырбайт экен да. Журналисттин кебетелери жакпайт экен бул журналисттерге. Ошондуктан журналисттер ушундай маскачан кирип баралы деп атат. Байким ал айтат, сен мындай, сен мага жагып атасың, сен маскаңды чечип кой. Сен мага жакпай атасың, сен маскаңды чечпей эле кой деп туруп, байким ошондой да айтабы деп ойлоп атабыз да. Ошондуктан ошол акцияны биз өткөрүш керекпиз деп ойлойм. Рахмат. Андрей Саспеков, жарандык активистмин. Вы знаете, еще вопрос, дайте пациенту делать. Жіберде плачевная ситуация болду беле ушундай? Я думаю, если не будет со стороны премьер-министра, тогда нужно завтра выходить. Если завтра не будет, нужно послезавтра выходить. Нужно добиваться, нужно этого человека на место ставить, потому что не пойдет. Это очень нездоровая вещь в нашем обществе. Айбат, штатив, да? Люди кандай алган? Журналисттер эмне жүрөт? Эмнеге кирмесе болот? А ты что, не устал способ? Скажите, как вас зовут? Siz kim olun? Siz kim olun? Siz kim olun? Жоқ, сіз бияқта емне тұрмадыңыз? Анда сыртқа шықпайбы? Качан Жан сақтан шыққан Biraz açık başar, görünsün. Алыңыз қазір жвачкаңыз, жвачка жоқ ма? Жұтауыңыз бар. Молодец. Biraz arkasına. Негізі іш бөлмесінде бөлмесінде жоқ.
күйөө болосун Украина иш бөлмөсүндө экен, бирок эмне кетир бул жерде? Белгисиз адам. Белгисиз адамбы? Негизи кызматтардан журналисттерге кичине тоскоолдук болуп, Kişiler var da düşünür adam. İçinde kişiler var. Üstten bir parası var. уруксат бербей жатат. Эмнеге барабыз жаш жумушка? Cumhurçular var. İşinde de... Биз бирөөсү эле кирип каймап элек. Biz bulacakta kandaydır bu Adam bakmasın. Barına cevap versin. Var mı? Bakmasın. Ruhsat verecek olmaz mı? çıksın eşke çıksın onda. Çıksın. Nereden kaçıp gitmeyin? Buna içinden bekle oluşturuyor. Yok. Buna ne? Görmedim buna. Ha eşini bekle olduracağım. Bekle okulun buna. Kişilerin yaşın yaş bakma yok. Azıcık ayıp var. Giresiyorlar. Nizam çekinde giresiyorlar. Anne siz öyle tanıştırıp aytasın. Кызматтык бөлүмүңүз барбы? Ben seni tanımıyorum. Niye tanıştıramıyorsun? Maka meni tanımayız. Monça mına ki. Ben Belli bunlardan jurnalist. tanımıyorum. Barlet, Негізінде мындай журналистерді мындай эметпесиңер болуш керек. Байке азыр чыгып Мен ешқандай маалымат бере албаймын сізге. Жок, болгон өзүңүздү таанышып турпаңыз болду. Geçirip koyыңыз. байке Сізге не обязательно алды? сизге бир суроодо азыр бул жерден Губернатордон үлгү алышканда буларчы. бизди толтуруп алган байке азыр кирип кетти да биз кандай талап менен келдик, эмненин негизинде кандай интервью алат, ал боюнча тиги маалымат жеткириш керек болчу да. Байке ал неге эшиктелип алды? Байке ал неге эшиктелип алды? Или шығат, айтат. Ешкілгенге болобу негизи? Төйлеп жүргенде зачем? Ошо өкмөт бюросуна эшиктеги бар байке. Биз эшиктен чыгуусун талап кылдык да чыккан жок да. Ешкім айтқан жоқ та біз. Бізге. Биз бир саат болуп турганбызбычы? Жеген эле эч реакция. Шығат азыр, қашқан жоқ ешкім сіздер. Кайшордун да. Шоу как положено, иштеп атат мынаке. Губернатор Кішіне кішілер бар. Биз мындай бир кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барайын деген оюбуз жок. Біздер эле Болгону өзүбүз сүйлөшөлү деп атабыз. Эмнеге бул журналисттерди ушинтип басып алайт? Шығат азыр. Чыксын нерселек. Ушунча элди күттүрбөй чыксын. Сұлубек өшірейді. Он запер. Закрыт, он заперт. Ya sulurak bir özkürbeyle. Терезеден бирөө тач керек, аркадан бар. Давайте самого красивого выберем и пустим тогда туда. Ерламайке да. Вот ты симпатичный. Jodar давай. Жолдар кирендесе да киргизбейт бар. Байке, балким биздин келгенибиз билбейт, сиз кирип айтып чыкпайсызбы? Уже айтты да. Элдик губернатор, чыгыңыз. Шығат. Антипаркта хаватыр болбайын. Хаватыр деген Хаватыр болбайын. хаватыр деген Демек қалпы елдің өншілер жапылды. Айтылады азыр шығат. эмнеге чыкпайсыз? Зачем ондай? Андай эми көчө сөздү бизге колдонбоңуз. Хаватыр дегенди биз түшүнбөйбүз. Өзі чығылады. Өзү болгон жок бул жерде. Сен өзі шығып. Өзү Байке, сиз өзүңүз таныштыңызбы? Сындырып эле кірбейсің ба? Özünüz tanıştırmaz belki. Kızmat görünüz var mı? Сиз иштейсизби? Өкмөттө. Бул жакта иштейсизби? Өзүңүз таныштырбосузбу? Эмнеге Ана иштесең эмнеге тоскоол болуп атасың? Көрген жоқ мен. Жок, эмнеге тоскоол болуп атасың? А бул жерде Жумушка эмнеге келгиш атасың? Belki de siz de sulu da emez durmayız. Ne istiyorsunuz? Saksı da jutup aldınız buna. ошого там бердик, ошончо берем болчу. Бергиде урматтуу журналист түкүлдөп көрөлү. Сиздерде түкүлдөп Айсы жакка. Аяка байке. Я. Жок, бизди жүргүлө деп атпайсызбы? Katı ile takıla kalış. İçine nekin oldu? Sekretersine. Tamam, bunlarla telefonla koyuyorsun. Katı ile takılarsan. Урматтуу журналисттер мына көрүп атасыздар да. Губернатор бул элдин өкүлү. Ушинтип бекинип алды кабинетине, ичинен жаап, чыкпай атат, качып.
Муну кандай түшүнсө болот? Бул деген бул позор да, наалат мындай губернаторлор. Мындай губернатор тез аранын ичинде кетиш керек. Камераны алсак болсо, Орусча айтпакчы ушунда. Давайте кичине мындай. Вот видите, уважаемый журналист. Баарын старта алып берели. чоңураак журналисттер акчарак билет. Уважаемый журналист, вот вы видите, да, мы стоим около двери губернатора Чуйской области Туйгуналы Абдраимова. Он заперся внутри. Дверь была открыта, когда мы пришли. Мы сами свидетели этого. Вот как можно понять действия такого губернатора? Он вообще народный губернатор или кто он? Вот закрылся, не выходит. Эшикти ачсын. Давайте постучимся. Эшикти Мирно ачсын. постучимся. кызмат ордунда экенин айтышты. Айтышли, кызмат ордунда экен. Он на своем рабочем месте находится. Мы не нарушаем никакого закона. Мы вот просто стучимся, да, мы хотим поговорить. Кого он теперь стесняется или не стесняется? Давай. Туйгунал мырза. Эшикти ачыңыз. İçindeki buradaki yardımcısının birisi айтылды ол деген içinde еді. Анан кейін мына içinden бекініп алышты да азырчы. Бұл деген уят нәрсе да енді. Өте уят нәрсе да. Қандай болса да елдің алдында шығыш керек та. Шығып айтыш керек. Же болбосо туура эмес болбосо кечирим сураш керек. Ушундай кечирип койгула, мен кече ичип алыптырмын, же дагы бирдемке болуп ушундай туура эмес айтып алыптырмын деп айтыш керек эле да. Ама ондай жашынып алыш, бул деген абдан туура эмес да. Красавчик чыктыйлы. Өзүңүздөр журналисттер бирдеме ойлоп так кирели, жалаң эле мен эметпейчи. Канча саат отурса ошончо саат уятта. Беште алтыда кетет. Жазаматта окшойт булчу. Өзүн аябай эле красавчик сезип алды. Туйгунал мырза. Алло. Мен жотар десем. Красавчик. Чакырда токшой сен кеспештерден. Эшикке чыкпайлыбы анда, эшикке чыгып чакырып алып. Тема эки чоктон башка biraz. Настоящий время. Жөнөтсөн ортодон. Баары сатабайсың. Вот в настоящее время азаттыкка келет. Эти жуачкан жуткан байкага кетти. Кана жутуйдун заводу. О, жутуйбу, жутуйбу заводу. Мынакей ушундай заманда жашап атабыз, урматтуу журналисттер. Губернатор бекинип алып чыкпай атат. Бул уят да. Мынакей дагы премьер-министр мырзага кайрылам. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мындай губернаторлор иштебеш керек. Тез аранын ичинде чара көргүлө. Жана кыздан сурасын кечирим. Ошол кызга моралдык компенсацияны да төлөп туруп тез аранын ичинде кетиш керек бул адам. Мындай адам болбойт. Биз террористтер эмеспиз, мындай жалаң журналисттер турат ушул жака. Чыгып жооп берсин да. Кечирибиз кайра башына кайтып койсуз. Айтериз. Азыр айтам, чыкканда отдельно айтып берейин. Азыр айтериз. Кайра айтып койчу. Подождите, минуточку, я записываю. Ой, терезелер ачылып кеткен. Да надо нам разойтись чуть-чуть, Саник. Совещаниеде канча адам бар экен? Бекитип алып калса болот белесиз. Совещаниені тоқтап қойу мынакей, аяқта мынакей. Қанша деген 30-50 Сіз кім боласыз, айтыңыз. Берек. Бұл жаққа келген жоғанда. Гece direkt barbar yapıyor. Sırtka çalış jurnalistler.
Эшикке такасаңар. Жотар мен микрофонду. Өткөрүп койсоң. Биякты карап сүйлөсөңүз, биякты карап. Азыр ушул кабинетте өтүп атабы? Ушул кабинетте. Байке. Губернаторга билдирилди, биз келгендигибиз айтылдыбы? Жеттиби маалымат? Эмне деп жооп берди? Айта албайм азыр. Жо, сиз Президент карап турбадыңыз. Совещание болот. Мындайга түшсөңөр, залда күтүп тургула. Түшпөйт да ал залга. Негизи сиз өзүңүз сөзүңүз чыгам деп айтты журналисттерге. өзүңүз таанышып коесузбу сиз? сиз сүйлөштүңүзбү өзү менен? Өзү менен сүйлөштүңүзбү? А сиз ким Андыгы анан Сиз ким болуш? балким совещание болгон жоктур. Жооп бербейсизби, сиз ким болуш дейсиз? Должность айтып койбойсузбу? Алар деле уялышып экен да бул жерде. Ысыбайды сыртка чыкпайлы. Сейчас 11:30. Эшиктен кире турабыз. Да, правильно. Эшиктен кире турабыз. А, бул жактан бир жагынан чыгып кетсечи. Эки жагынан айталы. Анда качып кетип болот. Качырбай кармаган. Жок, качырбаш керек да. Арткадагы код бар. Ошо да. Ошодон көрө ушул жерде эле турган жакшы. Анда бир-эки журналист калып болду. Аябай ысып экен бул жерде. Че, пойдем вниз? Geçiş gerek bu okşamda. Biz kışın menen жерибизде азыр биз мыного биз да келгенбиз Аламидин району менен Сокулук району Воен Антоновкадан келдик бул жергечи. Биз да ушул кишинин жерлерге бүт каршы экенин угуп туруп, биздин жерлерибиз чечилбей атат ушул күнгө чейинчи. Ушул киши каршы дегендерди угуп биз да келгенбиз. Биз азыр экинчи этажда туруп атабыз да. Азыр мен силердин бул жерде турганыңарды угуп анан чыгып келдим. Биз да ушул кишини кетсин. Биз да ушул кишини кетсин деп талабыбыз менен келдик. Себеби бүт жерлерге трансформация болгонуна каршы деп угуп келгенбиз. Бүгүн ошол кишиге каршы болуп келдикбиз да. Жер албай атасызбы? Жерлерибиз бар, сатып алган жерлерибиз. Мына мыйзамдашпай келем. Каршы ушул кишинин каршы дегендерин угуп анан келдик. Канчадан бери ишиңиз бүтпөйт атты? Биздики биз 2010 жылда сатып алганбыз. 2012 жылдары китеп чыгып кеткен, кызыл китептер колубузда. Ошол жерлерибизди мына трансформация болбойт. Канча деген карапайым элдер, Россияларда барып иштеп келген элдердин жерлери алга чейин трансформация бүтпөйт. Биз ушул киши каршы, жерлердин бардык жерде каршы дегендерди угуп алдык. Биз да ушул кишиге жолугай деп келгенбиз. Мына биз да жолуга албай турабыз азыр. Кетсин деп биз деле талап кылабыз ошол кишини. Ушундай биздин чоңдорубуздун бардыгы ушундай кышы менен биздин чоңдорубуздун бардыгы ушундай адамдар экен. Бүт эле акчалуулар, анан карапайым адамдарды карабаган адамдар экен. Мен кышы менен кыштай пикетте жүрдүк мына Воен Антоновкачы. Анан эми азыр дагы кечөөнкү айткан сөздөрүн угуп алып, мен бул кишиге дагы азыр эми жиним келип турат. Азыр кетсин деп ошондой карапайым элдерге Кыргызстанга эмне кереги бар? Өздөрү үчүн жашагандардын эмне кереги бар? Биз да ошо жер менен ушу кишиге деп келгенбиз. Мына азыр биз да бул кишини күтүп турабыз. Орок айылындагы жаңжал болуп, жерге барып, ошол жерде анын ачкан журналистке сиздин көңүлүңүз жакпайт, ошон үчүн аябай жагымсыз экен деп мындай кире келген. Азыр ушул суроосуна жооп бериш үчүн эмнеге аны айткан үчүн келгенибизде биздин кабинети бек турат, бул жакта өзүн тааныштырбаган адамдар совещание өтүп жатат деп атат. Эми кандай жыйын өтүп жатат экен Жолгон журналисттердин бардыгы тургуналар чыгып көчөк окуя берүүсүн талап кылууда. Азыр губернатор Мурза ичинен эл болгонун баардыгы көрдүк. Ал эми бул жерде иштегендер болсо, кезектеги
иш чыгымын өтүп атканын айтып, бир нече убакыттан кийин журналисттердин астына чыгып жооп берет деп билдирүүдө. Жоқ. Ну сюда повесим. Ошен, трос. Hayırdır? Telefonu sayıdan götüreyim mi? Мынакей Зойгун Абдырайымовдун иштеген жери. А если нет? Сейчас на месте? На месте и... А почему не может? Жазылбайды. Вот занят. Запишите. Я Канчадан кийин өтүшөт? За сколько времени нужно Я пока не знаю. записываться? На За работе сколько нет. времени нужно записываться на прием губернатора? У нас прием идет четверг. Примерно день. А чыгабы негизи? Чыкпайт, жаңы чыгат деди го. Надо было его оставить. А, он бы сейчас сходить. Нам не надо было на улице. Я просто думаю, как это... Мен себе записал. Более красивее, чем удачнее. А вы можете, пожалуйста, представить? Yok, yine cevap atsana. Байке, мне удастся, камера сындырасыз, байке. Камера сындырасыз, байке. Байке, мне удастся. Байке, мне бірден кіресің, мне удастся, мына бірден кіресің. Мен операторым кіріп кетті, байке. Бірден кірейін, мына. Байке, мен операторым кіріп кетті, ал сұра бере албайды, ал жалғыз. Байке, қолымды тұтасың. Байке, мен операторым кіріп кетті içine. Мен операторым кіріп кетті. Kimsiniz? Tanıştık koyun. Kim olasın? Kirayı ben abi. Sen bir olsun. А у вас избирательная
Эмнеге? Арбитр бөлүп карайсыздар. Жоқ, бөліп қараған жоқ. Бұлар жөн екен. Бұларды айтып та шығып тұрып алады. Жоқ, біз бөле керек анда. Хорошо, бұлар шығады жоқ өле. Байке, мен Анда ачып коюлат. Хорошо, бұлар келмей тұр ғой бұл. Байке, мен операторым кирип кеттим, мен кирип кетейин. Азыр шығады. Ачып коюлат. Кто-то там стоит. Ачып коюлат. Мына бұл кишимен операторым жоқ. Мен жаза албайт, мен кирип кетейин. Келген керек жоқ. Шығып тұр деп жатыр. Просто ана оператор болсын. Анда жаппай эле жакта сүйлөшүп атат. Почему вы не пускаете прессу? Мы понимаем, что вы делаете свою работу. Жоқ, сіз шығып айтып аласыз ба? Мен сөйлесем жоқ, сіз екі Байке, сиз азыр ушундай убакытта сообщение өткөнгө маанилүү эмне болуп атты? Ушундай вопрос болуп аткандан кийин, ушунча журналист келип аткандан кийин, ошо маанилүү эле ошол. Наверное, он не выйти, да? Наверное, все равно журналист нас же слышит. Кто накарает ситуацию? Жок, ушул эмне жыйын болот? Ушул жыйын өтө маанилүү беле. Эмне жыйын өтүп атасыздар? Өзүнүн иш планы менен иштеп атат. Аны силер эскертип келиш керек делеңер да. Туура деймиз, журналисттерге эле келип алып эле иштеп аткан кишиге чыга калып эле биз киребиз деген деле туура эмес да. Өзүнүн аракетине жооп бериш керек. Кече эмне болгон? Кечеги аракетине жооп бериш керек. Жооп берди, кактуска эртең менен интервью берди. Опять выборочное отношение, что ли? Барна берсин, надо берсин. Бизге эмнеге бербейт? Бизге эмнеге жооп бербейт? Эмнеге жооп бербейт? Алар ушунча журналистти кооп койсо, же келебей. Масыл айтканда кактустан сулуу журналист еді. Достаточно красивый. Биз дагы сулуу эмес. Мен аны силче жооп бере албайм. Сулуу. Айтпайсыз, аны эмнеге жооп бербейт? Ал өзүнүн иштерин аткарып атат, өзүнүн эмес. Қаншадан ошо А вы скандалите с этим беспечным материалом, правильно поступил, что вы, допустим, некрасивый журналист? Можно так делать? Ал жерде кесип толук картинаны мен көрбөгөндөн айта албайм. Силер журналисттер деле биз да ушундай эле кесип өзүңөргө керектүү жерин көрсөтөсүңөр. Керектүү жерине кандай жаап бересиз? Кандай? Ну, провокациялык суроо бергенде мүмкүн ал эмоция калтырып жооп берген. А вы знаете, какой вопрос был задан ему? Ошондой жаңжал болуп аткан жерде каттырып жүрөт го? Кандай каткырып жүрөт? Каттырып жүрбөйбү? Ал жана журналистке карата багы каткырды дебейт, мыйыгынан жылмайды дейт. Эмнеге жылмайт? Мыйыгынан жылмайды. Мен ошондой кабыл алдым. Мыйыгынан жылмайды. Майган андай болбойт. Өзүң ташып коюңуз. Мен Жеңиш Акматов. Ким болосуз? Мен Жеңиш болом. Киремиздер. Алатууну коюр. Азыр эмесиңер мындай. Айтып койсоңуз да мынчада чыгат, бул жерге чыгат, айтып койсоңуз жакшынан күтүп турабыз. Кабинет даярдап. Эмне? жооп берип коесуздар, чыгат, жооп берет же, жооп бербейт. Канчадан кийин чыгат деп айтып койсоңуз, ошого барып жакшынан Баштабыз, жөнүндө эле жокпуздар. Төрткө келсеңер, төрткө.
Bu kızdı koy veriyor güle. Bu жерге баарыңыз қазір кирсеңер. Кайра бирди талкуу демчи. Бул жерде болгон талкуу кайра бирди бул. Камерамен карап турасыз. Колуңарда болобу? Биздин аппараттын ичинде экинчиден көрдүңүз залда иштеп аткан адамдардын да ичинде толук болот. Мен сунушум алдымда биринчи этажда залда чогулууларга мен губернатордун сүйлөшкөнү чыгачаксың. Мы не верим, что он выйдет. Поэтому, смотрите, мы предлагаем такое Вы мешаете работе нашему аппарату. Он заходит, дает комментарий на 5 минут. Мы уходим, и мы не мешаем вам. Нет. Вы законопослушные люди, да? Да. Вы представляете средства массовой информации, да? Вы все являетесь представителем средств массовой информации. Вот это наступление разве законно? Вы пришли приемную. У нас аппарат работает. Вы мешаете это. Я вам не мешаю, реальный вариант. Вы спуститесь, я переговорю, губернатор спустится, с вами встретится. Сиздер буга чейин айтпадыңыз да, кечиресиз. Сиз буга чейин айтпадыңыз да, качан, канчада чыгат, кандай комментарий берет. Жоқ, без чыга албайбыз. Мен аппарат жетекчимен. Менин укугум бар бул жерде. Жок. Эмнеге аппарат жетекчи? Эмнеге качып чыкпайды? Аны мен билбейм. Мен жолуга элек. Жарым саат ичинен лекин ордуңуздар. Отуруңуздар. Мен айышка жолуга элек. Мындай ирети менен жооп берсеңиз чоң суроо. Мен ирети менен жооп берип атам. Эмнеге жарым сааттан бери ичинен Аппараттын ишине үзгүлтүк кылып атасыңар. Если он даст нам комментарий, мы анда уйдем и эмнеге оставим Сен на эле эмес, биз деле тартканды билебиз. Бизде өзүбүздүн укугубузду бул коргоону кабинеттин билебиз. ичинде канча адам бар азыр? Маселенин бар аппаратка тиешелүүбү же губернаторго тиешелүүбү? Губернаторго тиешелүү, анда мен айттым. Ылды жака түшкөлө залды бошотуп беребиз. Жок, бул жерде канча адам бар? Ана чыгат. Бул жерде канча адам бар азыр? эмнеге Мен чыкпайт? ишине келген жок. Менин биздин аппараттын кызматкерлери канча киши бар, билесиңерби? Жок, кирип алардын укугун эмне билип атасыңар? Сиз укук жөнүндө айтып атасыз. Ошол укук боюнча көчөгүнтүп айтканга Силерге ким уруксат берди? Ушуга чейин келип алып. Бизге уруксат керек эмес. Анда кайсысы? Мисал кайсы? Биз мыйзам бузуп атабызбы? Мамлекеттик органга кирдиңерби? Зданиянын ичине кирдиңер. Кызмат. Бирок ушунча карагылачы өзүңөрдү өзүңөр тарткылачы мына. тартып атасыз. Мен аппарат жетекчимин. Аппараттын ишин камсыздаш менин милдетим. Анда укук тууралуу айтпаңыз, кечиресиз. Анда сиз аппарат жетекчи болсоңуз, кирип чыгыңыз. Мезбек алсаңыз, Нары бошотуп Айтсаңыз, мүмкүнчүлүк бергиле, мен силерге кирип туруп жооп берем. укук тууралуу айтып калдыңыз. Мен кирип жооп берем. Кирип чыгып канча адам бар экен билип. Анда нары бошотуп берип. Сиз айтып койсоңуз, укук боюнча дедиңиз, Өзүңөр өзүңүз жаран болсоңор. Ана келип азыркы чейин кетсеңер. Туйгунал Абдраимов кыздардын үстүнөн күлүп, журналист кыздын үстүнөн күлүп, телекелеп, ошол жерде жүрүштү. Анын укугу барбы? Моралдык укугу барбы? Аттырап турсаңыз катка айтабыз. Мен түрткөн жокмун. Ана эмне түрткөн? Түрткөн жок, байке. Мен сенен түрткөн. Бир аз жылбаңыз да батпай атасыз. Байке, жылбай алыңыз деди. Мен мына омбусмен аппаратында жетекчи аппарат жетекчи болуп иштеген. Билесиңер, мени көбүңөр тааныйсыңар. Жол кеште көп жылдар иштегенмин. Мен силерге айтып атам, аппараттын ишине жолтоо кылбагыла деп. Мына эми карагылачы. Мына мен силерден бирөөңөр суранайын. Бияка чыгып туруп өзүңөрдү өзүңөр тарткылачы. Көрөлү. Көрүп атабыз, биз так кыйналып келдик. Биз анын эми сизге айтам, укук тууралуу айтканбыз. Анын журналисттин үстүнөн күлүп, жаңжал болуп аткан жерде эки эл чабышып келсе, журналист үстүнөн күлгөнү кандай карайсыз? Мыйзам таласын сураган. Андай атчоңор келсе, сотто берет. Жок, ошону кайталап койсоңуз. Жаңжал болуп аткан жерде журналист үстүнөн күлсө болот, анан биз анын моралдык укугун сураганын келсек болбойбу?
Помощник карачы, кандай кылып чыгып турат. Жок, биз деле кылып турабыз. Приемдойду караңы. Кандай? Ана эшикти караңычы коридордо. Кандай ремонт жүрүп атат? Жок, сиз жанагы суроого жооп берип койсоңуз. Жанагы суроого жооп берип койсоңуз. Өзү менен сүйлөшүп жооп берейин дедим. Урматтуу журналисттер, бир эле суроо береличи, могу бала абдан туура суроо берип Кечиресиз, атат. сиз жооп берип койсоңуз бир эле суроого. Биз ал Туйгунал Абдырайымов жаңжал болуп аткан жерге барып, журналисттин үстүнөн күлүп, эки эл чабышып ошол жерде каткырып жүрөт. Анын кандай акысы бар ушуга? Анан кийин биз эмнеге бияка анын жооп алсак, жооп алганы келсек болбойт. Кандай акысы бар ошого? Түшүндүм. Мен жооп берейин. Сиз кандай көз караш кылып? Мен ал жерге катышкан эмесмин. Жок, көз Мен караш арбитр эмесмин. Видеону көрдүңүзбү? Видеону көрдүм. Мен арбитр эмесмин. Мен сот эмесмин. Ал жерде кандай ситуация экенин мен да толук билбейм. Себебин айтайын. Ага чейин ким экени, ким кандай суроо берип атканы жөнүндө маалымат жок. Туурабы? Тек гана ошол кишинин гана жооп берген жери бар. Адамды келбетине Ага чейин кандай ситуация экени өзүнүн кандай жок. Мен азыр кирип чыгайын, сүйлөшөйүн. Мен силерге айтып атам. Мүмкүнчүлүк бергиле, нарак болгула, залга киргиле. Берели, барып кирип чыгып. Сиз жооп бересизби? Алып түшкөнгө жооп бересиз. Кирип чыгыңыз анда. Кирип чыгыңыз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Алып чыгып бересиз, а? Алып чыгып бересиз. Жообун айтам. Жообун айтпай. Жообун айтып. Мен жообун айтам дедим го. Жообун айтсак туруп туралы анда байке. Эми тартипти сактагыла. Тартип эч бузган жок. Биздин аппарат ишине жолдоо болбогула. Мыйзам Жок, мен жалгыз кирбеймин. Мына жалгыз кир деп атат мени. Мен жалгыз кирбеймин. Түшкүлөр. Журналисттер, өзүңөрдөрүн сыйлagачы. Кечесилер сыйлап өтпөлүңөр, байке. Нарасы келсе, сотто бергиле, сот Адамды келбетине, түсүнө карата кемсиздөө сиздин оюңузча туурабы, туура эмеспи? Ар кимдин өзүнүн ойу. Түшпөйсүңөр басына. Ар бир жарандын өз ою бар. Бизге айтып атпайсызбы? Ал ичинде кандай ой бар экен, кандай сезим бар. Жок, бул ой эмес да, бул кемсинтүү болот да. Ой деген башка да, комментарий эмес. Эсептесеңер сотко бергиле. Мыйзам жол берет. Сиздин кебетеңиз жаккан жок десе, сиз кандай жооп бересиз? Бир эле жакпайт. Жок, сиздин кебетеңиз эле жаккан жок бизге. Бул жерде бирок кебете жөнүндө эмес да, бул жерде маалымат берүү жөнүндө болот да. Бул маалымат берүүдөн баш тартып атпайбы? Маалымат берүүдөн. Кээде өзүңдүн кебетиң баардыгына жага албайсың. Жок, жүргүлө бул жерде маалымат берүүдөн баш тартып атканы проблема болот да. Маалымат берүүдөн баш тартып атат. Эмнеге? Кече сиз Абдырайымов менен иш ордунда отуруп эле чогуу сүйлөштүңүзбү кече? Кече айтпа. Сиз эми кирип чыгасызбы байке? Астына түшкүлө дедик го. Астына түшкүлө деп атат, жүрүңүздөр. Залга түшкүлө, залга, чоң залга. Зайдите, если не трус. Пусть откроет дверь, мы зайдем. В чем проблема? Трусты, мен жазып атам ошо. Жазгыла. Бул коркоктук, мен ачык эле айтам да. Кирбейсиң, чакырып атпайсың. Кирбейсиң. Жалгыз кирбейсиң. Жок, монча эл батпайт. Жалгыз чакырып барыңыз. Мен жалгыз кирип кетсем, ушунун баары мындай. Залга барат. Чыксын анда залга. Чыксын залга. Жүргүлө астына түшпөйлү. Сен жүргүлө астына түшөлү. Жүргүлө. Ким болуп иштейт биякта? Мынакей ар кандай провокациялык эмелерди берип атат. Сен мени түртүп атасың дейт. Мен муну түрткөн жокмун. Сен коркоксуң дейт. Мен коркок болсом ушул жака чейин келмекмин. Сиз өзүңүз трус деп эдиңизби? Трус да, коркоктук бул губернатордун кылганы. Чыксын элдин алдына. Корккон жок, сизди чакырып алат. Мен ушундай жалгыз кирип кетсем, ушунча элдин баары калтырып койсом, Бирден кабыл алат, элдин баары. Экиден, үчтөн кабыл алат. бир ай калган бир-бирден. Шашыр айтпады, ылдый түшөт, ылдый түшкүлө. Губернатор менен чогуу баралы ошол. Жүргүлө ылдый түшөлү. Губернатор менен чогуу барбайлы ошол жака. Азыр барат аркылыштардан. Барбаса Кийинирээк жерге туруп күтпөйлү барыбыз. Ошодо. Ошодо. Korkunlar
Biz özünüzü her жерде ар кандай баа беришет. Ал журналистти сыйлап алган үчүн ушул жерге келип атабыз. Биздер жыргап келген Кечеги жокпуз. губернатордун айткан сөзүнө кандай баа бересиз? Айта албай атат. Мен сот эмесмин. Мен катышкан эмесмин. Жок, жаран кандай Эгер баа жанында турсам, баарын көрсөм, Видеодон көрдүңүз да. бирок ага чейинки кадр жок болуп атпайбы? Ага чейинки ситуацияны кошо чыгаргылачы, ошондо көрөлү. Айткан үчүн болуп атпайбы? Эмнеге? Айтканын уnuttум, бирок ага чейин ситуацияны көрүш керек. Кандай ситуация болуш керек ошондой сөз? Бирөө суроо берди. Ал эмнеге тандалма жооп берет ушуга? Бирөө суроо берди. Бирок ошол кишинин өңүн көрсөткүлө, кандай кийингенин көрсөткүлө, ошол берген суроосунун маңызын көрсөткүлө. Анан ошондой анын маңызын көрсөткүлөр, анан ошол менен маселени баш аяк белгилейсиз да. Астына түшсүн. Жүргүлө астыга. Телефон жүргүлө астыга. Астыга. Алдына түшкөн анан сүйлөшөт. Астыга кет. Түшкүлө астына. Алдыдан зам даяр. Нар жагынан качып кетпесин ал. Чыксын мына чогуу барабыз. Биз эми мына бирдеме кылып коймок керек. Суроо бербес чыксын. Чыксын чогуу барабыз. Биринчиден силер жолдошан келдиңер беле? Жолдошан келдиңер беле? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Жолдошканда качып атасыңар? Велосипедке жүрбөйсүздөр, астына түшөлү. Жүргүлө, астына түшөлү, жүргүлө. Özünde. Ben aldım otur. Neyse. Kanday duruşum. Жүргүлө түшөлү. Урматтуу журналисттер, немистер? Две камеры оставим, давайте сами. Давайте, пойдемте, Сергей. Две камеры поставим. А то он не выйдет. Кыргызстандагы почти полный журналистин бар келиптир. Жүргүлө. Тура берсеңер чыкпак болот. Азыр Тойгунал Абдырайымов биринчи этажда журналисттер менен жолугушуп көргөн атат. Баарыбыз ошол жака баратабыз.
Красавчик байкебиз. аппараттын охранниктери Мына журналисттер. Почти баары эле келген го. Чыкпай атат. Качырып жибербешет. Мына монча журналист жүрөт. Жооп берип мына монун баары красавчиктер. Азыр ушулар баары бирден суроо бергенде красавчик байкебиз эмне деп жооп берет болду экен. Baştan başla, kayırdan gene de aşağı gitsin.
Yol çıktı mı? Yok, çıkıyor. Gel tamam jotu. Ne oyuncak? Var oyuncak. Koy uğraşkan. Ne topta men ayılımlar zakıya koy uğraşkanlar var da. Buka uğraşkan. Bukamda taptım. Koy çok. Rova da bir Ya, içki girip açacaksın mı? Acıları getireyim. Buna mı? Stop edin. Kamera ışık olmayacak ki şöyle olmak değil. İnterview verim dedi. Cive gece interview verim dedi. Ne oldu? Gel tamam. Gel çatmazlar. Siz giriştir kamap çıkan koysa. Закрыли, заворовали. Gel Atat. Nağlat. Uyat bundayım. Nağlat. Nağlat. Provokasyon емес. Siz bizi üretmeniz. Prova veremiz деп келдіңіз. Жоғалап деп келдіңіз. Журналистер өз Ошол эмет келет. Анан келелек жатсыларын алат деп чыкканда провокация. Уланда провокация десет. Андай кылсаң аранда жол ушул болбойт айтты. Давайте попройдете. Ушакала. Siz öydөгөлө чыксаңыз, байке, öydөгөлө чыксаңыз. Çıkıp durup çok bekliyorum. Байке, öydөгөлө чыксаңыз, бар устартар. Oturmadı. Hemen direkt Mına içine vurdu. Cengiz Bayke, akırınızı Cengiz Bayke. Kaç. Aybek kaç. Bayke ben sizin canınızda oturmandan uyalan Bayke. Oturmayın sizin canınızda. Şurayı al kurabıyla kurayın. Ançalık krasavçı nesiniz sizge oturmuş? Amaldım aradesme. Evet. Mikrofonunuzu da alsanız Bayke. Otur, mikrofon büyük olsun. Hatta uğulbayla var. Mikrofon uğulbayla var. Otursanız mikrofonla tura gelesiniz. Bayke otur olsun.
Микрофонда жақсы Ana men oturup söylüyorsam ona aytasınlar da. Жоқ, айтпайсыз. Siz otur olsanız öyle. Layık olmak. Ana koy ola koy ola. Жаман езілдіңіз қой. Kızlar kaldanasına ya. Бізге тартаусы бас. Отырғыла, қыздар кел, отырғыла. Ақша алғанын қаяқтан дәл білесіз? Geçeyim bana çalıştılar начальник oldu. Начальник oldu. Şunday болып кетті. Мен барсам жаңағы балдарды қармапты. 30-ға жақын баланы. Сағат қаншада бардың сіле? Мен 3-тен кейін бардым. Сағат қаншада? Аз. Сен бір жол тияққа барып келдің. Екі жол барып келдің. Сіз мені қорқытып отырсыз, қамайын деп қазір. Мен спайки азыр угул албайлы, Ола аяғына чейін оламын дейсің. Мен ойымша сен ең ұзақсың. Siz krasavчиксиз. Мен біреуіне жақпайтан айта алдым. Мен орынға тұрдым әсті. Анан кейін мен орынбасарымды алып, Орога айлығын алып, жаңа біздің балдар талқалы өткен маршрут менен бастады. Емне болып кетті. Анан барсам, içinde 3-4 үйдің терезесі сынған екен. Анан жаңағы жергілікшілер үйден қайтты. Анан көптің ақсақалдары менен бір сағатта сөйледі. Айналып келді. Келсем жаңағы қамалған балдардың апалары алар біреуге мен аламын деп сағатта сөйлесті. Мен қолымды жұлып алла қарайды деп. Анан балдар реанимацияда шешеді. Анан şimdi мен таңғы сұрақтарға чалдым. Болса паркында жаңағы таяқ жеген екі баланың суреттерін көрсін. Ешқандай операция жоқ. Ешқандай реанимация жоқ. Оны ұрып қойған үшін екен, сотрясение бар екен да. Ана апаларына айттым, айсылар мындай қызы шұғылбағыла деп чем. Болады екен да. Ана неме азыр ушундай болуп калбады. Эки штат келсе межнациональный конфликт, эки штат келсе межрегиональный конфликт болуп атпайбы. Эми жаш тентектик балдар сабап коюптур. Бирок ал жерден чатактын чыгып кеткен себеби мурункуга чейин факторлор бар экен да. Начальник министриясын сурасам айтат, чыны менен ошо үй биле мурун 3-4 жол балдары салган дейт да. Анан дейт, милицияга маселе жарашып алып встречный берип коет экен. Анан милиция аркасынан ишти жабат экен. Анан тиги ошол жердеги жана балдардын апалары да айтты, аялдары ушинтип эле сабап коюп чыгып кетет, милиция акча алып коюп атат деди да. Анан мен милицияда ошон үчүн сурадым, болгон деп айтып берди. Анан кийин уже кайра келатсам, алдыман чыгып алып прокурорскийдин тоонун сурап атышат да. Эмне жүрөсүз, кайда жүрөсүз, канчада келдиң депчи. Анан мен укканда келдим да. Причем мен дагы ошо өзүм чалдым, эмне болуп атат. Тиги журналисттерге рахмат, бирөөгө интернетке чыгара коюптур. Анан кийин ошо бир жер сары кыз экен эми. Улам эле кетет мени. Сиз кайда жүрөсүз, эмне кетиңиз, канча мүнөт жүрдүңүз дегендей мындай деп. Жана мен айттым айнай. Мен сага это мои проблемы дедим. Менин үчүн мен сен прокурор эмессиң. Илгери тиги бизде бир представитель Верховного Совета болгон эсиңерде болсо. Чогулуп алып айтканда, этикетке ар жок экен депчи. Этиканчы. Ансы кандай мен да ана мен да этикеткасы жок немеге этикеткасы жок жооп бердим. Айттым, мен айтып кетейин. Мен анын алдында апрелге бердим, уктур. Анын алдында апрелге бердим. Келгендердин баарын берет. Мана тигилер менен сүйлөшүп атсам, булар капталдан чыгып атса айтам да, мен 24-кө жиберип атам, кое тур дейм да. Анан кийин угуп тургула. Анан кийин айттым, өңүң жакпай атат дедим. Мен анын өңү мага жакпайт, менин өңүм мага жакпайт дейм ал. Турмушта. Анан бурулуп кетип калдым.
Мамлекеттик кызмет сен унчукпай тур. Этиканы билесиңби мындай? Этикетканы билбейм. Баганды сен унчугабыз. Көрдүң мына, могу акчалуу алып провокация келген болуш керек менин оюмча. Менин оюмча. Эми силердин Анан кийин ошо менен анан кийин ана мындай болчу да. Ана мындай болду да. Аерде чыны менен ызычуу болуп атса. Балдар реанимацияда атса, анан мен ошол жерде аябай эле нерв иштетип жүргөм. Мен нерв иштеткенди күлөм өзүмчү, ыйламап калам. Нерв иштеткенди күлөм мен чыны менен. Ар нерсени ирония менен кабыл алам да. Анан кийин Когда вы придете, во сколько вы придете на место инцидента, это ваше личное дело? нет, мен эмне үчүн мени прокурордой сурайт. Аны да ичке кош керек да. Анан силер урматтуу журналисттер, мен угуп койгула эме келип алып, эшигимди такылдатып келип, түртүп, жок. Она другим тоном спросила. Анан кийин мен жакшынакай кетип калдым. Андан башка да журналисттер келди. Аларга интервью бердим. Это было нормально, вы считаете? Нет, как она ко мне обратилась, так я и ответил. Очень грубой форме. Очень грубой форме она спросила. Очень таким вызывающим, прокурорским тоном. Поэтому я ответил. Она неме урматтуу журналисттер, угар замат түштөн кийин бардым. Канчада экенин мен да билбейм. Анткени мага да аябай шок болду. Башка каналдарга берсең, башка каналдарга чыкмак. Эмне үчүн башка комментарий, башка каналдарга Чыгып атпайбы баарында? мен алатоо 24 билем деген комментарий. Жок, мен бир эле деген жокмун. Мен алатоо 24-кө комментарий берип атам дедим. 24-кө берип атам дедим. Берип атам дедим. Карагын. Мен айттым. Мен сиз менен сүйлөшкүм келбейт. Майке, кече сиз мас абалында деген комментарийни жазып алыптыр. Сиз ошо мас абалында билесиз. Айта алым, айттым мен мас абалында жүрөм. Бар, анализ тапшырса болобу? Siz kaçırım sağma dayansız mı? Жок. Мен даяр эмесмин. Анткени алгы сөзү мага катуу айтты. Мен тынч жооп бердим. Она, во-первых, очень вызывающим тоном ко мне обратилась. Вы где ходите? Вы прослушайте, а потом скажите, где здесь Давайте. Может, вы не все видео записали? Siz göçök kılgan işinizge ökünmesizби же ökünmeysiz? Ökünbeyim. Men geçe men kıdırıp, elge jolgup, жанагы балдарды көрүp, анан чыны менен жакшы иш болбоптур. Анан 28 баланы камап койсо, өзүңөр окшогон жаш балдарды, анан мен ошол жерден критикага убактым да болгон жок. Ошол жерде бир суроо. Что вы об этом думаете? Конечно, не оправдан. Это заказные же. Неужели, ойлоп көрсөңөр, азыр тиерде эл чогулуп атат. Мен жаңы эле кишилерди чогултуп, дагы баргыла деп телефон менен сүйлөшүп, баягы эки элди жараштыралы деп атабыз. Журналисттер ошол жерде жүрөт, эл тынч болсун, жакшы болсун деп. Араңарда провокаторлор болсо келип мага мени провокация. Mından değil, Türk jurnalistlerine komentarı verirsen. Мен түрүсүп деген жокмун. Өңүм жакпай атат. Эгерде сиз жакшы суроо берсеңиз, нормальный суроо берсеңиз, мен нормальный жооп берем. Нормальный бербесең. Жок, нормальный суроо берип атат да. Сиз губернатор катары сиз ал жерге биринчи барганга сиз уктуу суроо. Милдеттүүмүн. Анан эми урматтуу журналисттер, силер да өзүңөрдүн ким экениңерди айтып койбойсуңар менде. Сиз кайсында болосуз? Марва телевидение. Жа, сиз кайсында болосуз? Жакшы. Дагы сиз кайсында? Сиз Супер ТЖ газета. Жакшы. Дагы кайсы? Кактус медиа, дагы кайсы? Жок, эми мен сиз кайсында болосуз? Урматтуу губернатор. Сиз Элдик медиа, сиз Азаттык. Мындай да. Мен ким менен сүйлөшүп атканын билишим керек да. Ошол жерден бир суроо. Ким менен ошондой кырдаал болуп атса, сиз ошол жерде мылжыңдап күлүп атканыңыз этикага туура келеби?
O mıljındağın etiketine tura geliyor. Mıljındağın dedi. Siz Hayır. bitet tutmayın. Sen beni mıljındağın da atmaysın. Asgari bitet Yo tutmayın. sen beni mıljındağın da Siz atmaysın. gece kançadan Ha sen endi keleceğin dep turasın diye. Siz jurnalistlerle gece hoşnut Buna hurmatlı jurnalistler gördüңөр he? Meni mıljındap deyt da. Ne için gülüyorsunuz o şey? Nada? Mıljındap deyt da. Ne için gülüyorsunuz? Ayol üçün sen bu yerde keleceğin dep turasın. Sizler mıncıldağın için ben geleceğim. Sizler ne için gülüyorsunuz? Şey bunday day. Geceki jurnalist sizden oşu oldu. Çık çıkan yerге kançada gelgendiğinizde sorap. Al ortaya aytlanmasından keyin bolot. Siz oşol yerge, oşol jurnalistlerге sorun ben. Kançada bardınız. Түштөн кийин бардым. Түштөн кийин aytlanmasından keyin болуп атпайбы ал окуя? Сиз эмне милдеттүү үстасыз? Ай, мен угар замат бар. Угар замат бар. Siz ben altı katlar oşol okуяны укканды Угар замат бар. Угар замат бар. Угар замат бардым. Канчада экенин билбейм түштөн кийин. Мен мага ушул түшкө жакын чалды ичинде. Мен да айтта жүргөм. Сразу водителим эмеде болчу. Суранып кеткен айткан. Машинеме отуруп алып өзүм за рулем бардым. Өзүм за рулем бардым. Барсам тосуп коюптур. 1 километрден ашык Мүрзөдөн ары жөө бардым. Тосуп алып элди араладым. Демек журналисттин суроосу тура эле. Канчада келгениңизди суроо. Сиз милдеттүүсүз ал жерге барган Туура. биринчи адам. Бирок алдагындай тон менен эмес. Туура дейсизби? Туура. Туура болсо эмне туура? Эме. Суроосу туура. Бирок жанагынтке кеткен туура эмес. Рахмат. Байке. Отставка кетесизби? Ачай! Позор! Kaçtı Tuka. Урматтуу көрүүчүлөр азыр Чүй областынын губернатору журналисттердин губернатор Украинов журналисттердин суроолорунан негедир тайсалдап негедир качып жака кеткен журналисттердин баары билбей турат. Азыр дагы карап көрөлү, же өзүнүн кабинетине бардыбы, же башка жака кеттиби. Айрымдардын айтымында ушул Тугунал Абдрайымов ушул унаа менен жүрөт. Балким унаасына келди деп карашты, демек азыр бул жакта жок экен. Тугунал Абдрайымов качып кетти. Таппай калдык. Жардамчылары качырып ишти. Өкмөт барабы я? Журналисттер. Өкмөт барабы? Нурбек, качтан качкан?
Evet, al bu yakta içinde de jasın oturuyoruz. Ana maçtan çıkmıştı. Yok maçtan sıra. Üstünden entegren çıktı. Президентке айтып, моундай неменен Эмне үчүн губернатор чыгып кеткенден кийин журналисттер чайкалган чакша койду кызматкерлер бизди бекитип салды. Мен деле камалып калдым го силер. Жок, ошо сиз аппарат башчысын деп атпайсызбы? Анан эмне ошо эмне үчүн ойлойсуз? Ушул жактын баарын карап жүрүп, анан эшик камалып калып атасыз да? Мен силер катары эле калдым. Жок, ошо эмне үчүн? Мен де жараммын ошончо. Жок, эмне үчүн бекитет? Эмне үчүн бекитет? Бекиткенге барып, мен бекит деп айткан жокмун да. Чара көрөсүзбү? Өзүм кошо бекиткендерге. Аппарат башчысы. Урматтуу журналисттер, урматтуу журналисттер, келгиле, бул кеч келе бул кишиден сурай бербейли, мындай кылалы, мынакей. Баардыгыңыздар көрдүңүздөр губернатордун жүзүн. Кечирим сурабайм дейт. Жанагындай орой мамиле дагы эле кыла берем деп атат. Эми мынакей бизде бир эле мыйзамдуу талап бар. Биз азыр баардыгыбыздар премьер-министрге кайрылуу кылалы. Мындай губернатор бизге кереги жок. Бул элдик губернатор эмес. Мынакей 1,5 саат акчага сатылгансыңар журналисттер деп кыйкырып атат. Мына 1,5 саат кабинетине бекинип алып чыкпай койду. Көрсө ичинде адамдар деле жок экен. Мына көрдүңүздөр. Мени коркутуп атат мына. Сени дагы бир сен камалгансың, дагы бир жолу камайм деп коркутуп атат. Журналист келип ага суроо берип атса, журналистти түртүп моундай урганга чейин барып атат. Эми мындан тышкары дагы эмнени далилдейбиз, урматтуу туугандар? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы же кандайдыр бир ушундай бандиттик өлкөдө жашайбызбы? Мен оюмча бүгүнкү митингди биз токтотолу, өзүбүздүн жумуштарыбызга баралы, премьер-министрге баарыбыз кайрылуу жасайбыз, президентке дагы кайрылабыз. Эгерде тез аранын ичинде кандайдыр бир ушул губернаторга чаралар көрүнбөсө, анда дагы сиздер менен кеңешип ойлонуп туруп дагы кандайдыр бир чараларды көрөбүз да. Бул президент, бул губернатор, мындай губернатор болбойт мынакей. Мынакей бул бир нерседен уялып айтпай койду. Саат канчада ошол Орокко барды. Ошол Акипресстеги иштеген кыз айтып атат, ошол где-то саат 6-7лерде барыптыр. Губернатор баш болуп, ошол жакта өрт чыгып атса, бири-бирин сабап атса, бул ошол жакка барып туруп, ошол суроодон качып жооп бере албай ошондойго барды да. Азыр дагы мынакей канча журналисттердин арасынан жооп бере албай койбодубу? Саат канчада бардыңар десем, мынакей айттан кийин анан кийин жөө бастым, анан кайта мына сиз сурап аттыңыз, сиздер сурап аттыңыз, так айта албай койду. Мейли так саатын айтпасын. Бул жолу менен мына хотя бы 5-те, 6-да келди, мына кечирип койгула деп дагы ошонго да жараган жок да. Жөнөкөй бир адамдык мындай сапатын да көрө алган жокмун мына. Эгер президент кетирбесе, анда президенттин өзү кетиши керек. Жок, мага эң нерсе эмнеси жаккан жок да. Мына коркутуп атпайбы мына? Ачык эле коркутуп атат мына. Сага чара колдоном деп атат. Эгерде кандайдыр бир неме сиз кое турмуз сүйлөп атканда, мындай сөздү бурмаңыз мына. Анан кийин сүйлөйсүз. Эгерде кандайдыр бир кокустуктар болуп калса, мен түз эле ушул туйгуну алып Абдраимовдон көрөмүн. Себеби мына мени мыйзамсыз 100 сом үчүн камаган убагында бир далили жок, бир күбөсү жок, 100 сом төлөгөн жоксуң деп камаган. Эми мен билбейм, эми дагы 200 сом төлөгөн жоксуң деп камабаса болду эми. Болду, чоң рахмат урматтуу журналисттер, сиздер келген үчүн. Догу эле айтам.
мен тартып чагылдырганда баарысын толук камтып берди. Бир тараптуу болуп калбасын. Ол жерде азыр бул жигитти мен бир мындай сыртынан тааныйм. Үгүт насыят жүрүп атат. Атайын чагылдыруу, чабыштыруу маселесин көтөрүп атат. Ал жигит деле чыккан жокпу, биз деле чыгып атпайбызбы? Мен бүтөйүн, мен силердин сөзүңөрдү булган жок. Ошон үчүн чагылдырсаңар түз так чагылдырыла да. Мен деле көп эле пикетте катышып жүргөн кишимин. Өзүм уюштурган күндөрүмдө болгон, арасында катышып жүргөн күндөрүмдө өкмөттөгүлөр экинчи этаптын мыйзам менен чечилет деп атат. Булар алар айтып аткан сөздү булар четке кагышып, алар чечилбей турган жерлер деп жокко чыгарып атат. Ошондо кимге ишенебиз? Бул жерде губернатор чечеби же өкмөт чечеби? Ким чечет? Бизде Кыргызстанда теги бийлик бутактары кантип иштейт? Ким азыр же бизде бул губернатор баарын губернатор чечип калганбы? Кыргызстанды же губернатор бардыгын эле Кыргызстан боюнчулар чечип калган. Биз түшүнбөй турабыз. Сиздер да бүгүн келип биз да ошо кире албай турдук, силер деле болуп кире албай турдук. Силер келген жоксуңар деп. Биз буга чейин губернатор каршы экен жерлерге деген угуп жүрдүк. Бирок негизи келген жокпуз. Бүгүн атайын ошол сөз үчүн губернаторго келели деп келсек, силер монтип келип калсыңар, анан биз губернатор эшигин тартып алып, баягыдан бери көрүп турабыз да, силерди киргизбей аткан губернатор бизди киргизеби? Биз канча чоңдорго кире берип уже жалкып калдык. Ошол чоңдордун эшигине баргыбыз да келбей калды. Азырчы баргыбыз да келбей калды. Мына азыр бул жак айтып атат, 271-295 контурлар чечилбей турган жерлер деп атат. Биз буга чейин кыштай жүрдүк. Өкмөт экинчи этаптын мыйзамынын чегинде экинчи этаптын мыйзамын жазып атабыз. Мына азыр юстицияда турат, экинчи этаптын мыйзамы кол коюп беришти. Анан булар ошондо губернатор чечип атабы? Эмне деп чечип атат булар? Мен таң калып калдым. жооп берейинчи. Силер Кабинетке жүрбөйсүңүз, урматтуу журналисттер. Кабинетинде отурат. Мени жалгыз болгон үчүн үчөө төртөөлөп охранниктер менен келип жулкундатып, муунтсун. Сиз кабинетине көрдүңүзбү? Кабинетине кирип чыктым. Интервью берем деп менен ошол менен жана лифтке кошо кирип калдым. Анан чыксам, ошо менен кошо чыктым, охранниктерин чакырды дагы. Мени 3-4 бала жулкундатып, кабинеттен муунтуп сыртка чыгарып ташташты. Азыр ошол кабинетинде өзү жалгыз отурат. Сиз прямой эфирде ошол. Ооба, прямой эфирде жок. Телефонго тартып, кайра бизди кабинетти талкалап жүрөт, столдорду, эшиктерди чагып жүрөт деп провокация кылып, деги сотрудниктер менен видеого тартып. Азыр ошол кабинеттин өзү эле ошол жака жалпы эле чыгып, конкреттүү суроолорго жооп алып алыш керек. 4-чү этажда. Бул дагы туура эмес да. Бул дагы кур доомат деп коет да. Бүгүн деле көрүп атабыз. Журналист, ыңгайсыз суроо берген журналистти сен провокаторсуң, сен сатылгансың деген нерсе дагы бул таптакыр эле этикага да жатпайт. Бул үчүн албетте журналисттер өзү мына айтып аткандай биякта өкүлдөр сотко бергиле дейт. Эгерде бир маселе жаралса, силер сотко берүүгө укуктуусуңар дейт. Бирок сотко берген бул башка иш. Ыңгайсыз суроолорду берген журналисттерди провокаторсуң, сен сатылгансың деген бул дагы таптакыр этикага жатпайт албетте. Азыр эми жаралып кеткен. Байлыктардын, байманаттын берсинен кеткен